Түлкү аю жана кедей. Венгр жомогу. Кедей бир күнү эки өгүзүн алып талаага бараткан болот. Таңга жуук болгондуктан айлана тыптынч. Токойго жеткенде ызы чуу үндөр угула баштайт. Үн чыккан жакты караса, дарактардын арасында чоң аю менен кичинекей коен урушуп аткан экен. Аю ачууланып коенду кубалап жүрүптүр. Кедей аюунун абалын көрүп аябай каткырып күлөт. Аю коенду кууп баратып адамды көрүп: "Күлө турган эмне бар? Азыр сени эки өгүзүң менен кошо жеп салбайын." Кедей аябай коркуп кетип: "Мага бооруң оорубаса дагы үй бүлөмдү ойло. Кечке чейин талаада иштеп алайын, балдарым ач калбасын" дейт. Аю буга макул болот. Кедей талаада иштеп атса, түлкү келип: "Эмне мынча капалуусуң?" деп кедейден сурайт. Кедей окуяны башынан аягына чейин айтып берген соң, түлкү аюунун эч нерсе кыла албастыгын айтып: "Аю келгенде мен дарактын башынан үн чыгарам. Аю, сенден булар кимдер деп сураса, аңчылар деп жооп бер. Ал сенден жардам сураганда, каптын оозун ачып аюуну киргиз дагы оозун бууп кой. Мен каптан эмне бар деп сураганда, сен көмүр деп жооп бергин. Мен сага ишенбей балта менен чапкын деп буйрук берем. Ошо малда аюунун коркконунан жүрөгү жарылып өлүп калат" дейт. Андан тышкары түлкү: "Айткандарым орундалып калса, сен мага 9 тоок бересиң" деген шарт коет. Кедей тоогу болбогонуна карабастан, аюудан кутулуу үчүн түлкүнүн айткандарына макул болот. Түлкүнүн айткандары орундалып, кедей аюудан кутулат. Кедей үйүнө барганда, окуяны төкпөй чачпай аялына айтып берет. Түлкүнү эмне кылып ыраазы кылсам деп ойлонуп жатып, акылыңды колдон деген сөзү такыр эсинен кетпейт. Кийинки күнү түлкү кедейдин эшигинин алдына келип: "Кедей досум, тоокторуң даярбы?" деп сурайт. "Азыр алып келатам" дейт да итке окшоп үрүп баштайт. Түлкү коркуп кетип: "Эмне, итиң барбы?" деп кыйкырат. Кедей: "Ооба, 2 итим бар. Сенин жытыңды сезишти окшойт" деп жооп берет. Анда түлкү: "Ой, досум, эшигиңди ача көрбө. Тоокторуңду албайм. Менин шашылыш ишим бар. Кийин жолугабыз" деп токойго карай качып кетет. Кедей болсо күлкүсүн тыя албай кала берет. Түлкүдөн жеңил кутулганына аябай сүйүнөт.